Урматтууга, урматтуу депутаттар, мамлекеттик бардык органдарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн Кудайга шүгүр акыркы 4 жылда мындай шарттар түзүлүп бара жатат да. Курулуш нормаларында дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бар. Борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы мектептерде жана шайлоо участоктарында буларга шарт түзүү жөнүндө чечимдер бар. Мэрияларда бардык жерде ушундай чечимдер бар. Мен Элвира Жыргалбековнаны 100% колдойм. Солго барсаң да штраф, оңго барсаң да штраф, астыңды карасаң да штраф, алдыңды карасаң да штраф. Түн ичинде үйүңдө уктап атсаң, түшүңө да штраф кире турган болуп калды го акыркы убакта. Муну бардыгыбыз кылып атабыз. Мамлекеттик органдар да кылып атат, депутаттар да кылып атабыз. Ой, мындай токтотпойбузбу кичине, акыл эсибизге келбейлиби кичине? Баарын эле бу штраф, жаза, штраф менен каяка алып барабыз. Ошол пандустарды салбай, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эгер колдонбой койсо, көз-стройдон ал экспертизадан өтпөйт. Аны норманы буздуң да эртең прокуратура менен ГКИМ буларды отургузат. Анан алар отуруп чыккандан кийин да үстүнө 200 000 сом штраф саласыңарбы? Кандай болот? Түшүнбөй калдым мен. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздерди эми Дастан Далабаевич Таарынбаштыр бул мыйзамды колдобого чакырам. Себеби мунун жазалары мурунку иштерде, мурунку немелер менен чектелген, белгиленген. Рахмат. Балбак Зарлыкович, бул жерде тарынычы эчтекеси жок. Мындай да, сиз туура эле айтып атасыз. Бирок кандайдыр мен түшүнбөй жатам да. Курулуш компанияларга келгенде ушундай сиз сразу каршы эле болуп каласыз да. Ооба, мен эми өзүмдүн укугумду колдонуп атам, Дастан Далабаевич. Жооп бербей эле койсоңуз экен. Мыйзам долбоор боюнча, штрафтар боюнча колдодуңуз өзүңүз эле. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат. Урматтуу демилгечилер, мен жогоруда кесиптештерим Кубанычбек Карганбекович айтайын деген ойду мен да айтайын деп отургам, кайталагым келбейт. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр эле мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бардык жерде шарттар түзүлүп атат. Кичинекей бир дүкөнү бар адам деле пандус куруп койгон азырчы. Жок дегенде армак неме жанагындай швейлерден коюп койшат, жок дегенде арабасы чыгып түшүп турсун деп. Анан сразу эле мыйзам менен элдин баарын жүрөгүн түшүп коркутпайлычы. Бул мыйзамды кайтарып алгыла. Күн тартибине мен ушул мыйзамды, урматтуу депутаттар, Дастан Далабаевич, сиз демилгечи болгон болсоңуз, ушул мыйзамды артка кайтарып алыңыз. Сиз өзүңүз бюджет комитетинде отурасыз, көрүп атасыз. Элдерди эмне бир отоло көчүп кеткенге мажбур кылабызбы? Ал жактан да штраф, бул жактан да штраф кылып, эми мүмкүнчүлүк чектелгендерге шарт түзбөдүң деп дагы штраф салайлыбы? Уят эмеспи? Андан көрөктүү биргелешип, сиздин укугуңуз бар, мүмкүнчүлүгүңүз бар, Госстрой менен, жергиликтүү бийликтер менен биригип туруп, рейд өткөрүп, бардык жака эскертип, билдирүү таратып, бардык ишкана мекемелерде, соода түйүндөрүндө мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүлсүн, кирип чыкканга пандустар курулсун деп эле эскертип айтып койсоңор, өздөрү эле жасап коет адамдар. Буга каршы чыккан эч ким болбойт. Ансыз деле мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн бардыгын биз эске алып келебиз дайыма. Мамлекетте Кудайга шүгүр эле мүмкүнчүлүгү чектелгенге шарт түзүлгөнгө. Ошондуктан мен сунуш беремин, ушул мыйзамды артка кайтаруу жагына колго салып беришиңизди суранам. Надира Азимова, мен сиз менен макул эмесмин. Же макул, же жок деш керек. Бул жерде артка кайтарганда болбосо каршы пикир берген. Бул жерде маселе бул менен чечилбейт, чынындачы. Ушундай эле кала берет. Мен сизге бир эле мындай мисал катары айта кетсем, мына 23-жылда 15 мектеп бизде курулган жаңы Бишкекте. Туурабы? Жакшы нерсе. Мен өзүм Акылбек Усенбекович менен барган бир мектепке. Ошол жерде жаңы мектепте мен сразу сурадым. Бул жерге кантип мүмкүнчүлүгү чектелген бала кантип кире алат десем, биз аны мейли анан кылып коебуз деп койду да. Вот, мына шалыкылыгы. И сактабайт бул норманы. Пока жоопкерчилик болмойнчо ушундай эле боло берет. Жаңы мектеп, садик куруло берет. Булардын шылтоосу типовой проект деп коет.
типовой проектте көрсөтүлгөн эмес деп ушундай шылтоо менен куруп атышат да. А эмне кыл дейсиз? Эми ошон үчүн мен мыйзам долбоорду сунуштадым. Бул жөнөкөй маселе эмес, бул тамеки эмес, Эльвира Сурабалдиева айткандай. Бул вообще чынында ушул инфраструктура жоктугунан кичинекей балдар биздин билимди ала албай жүрүшөт да. Үйдө отурушат, же жумушту таба албай жүрүшөт, же больницага жөнөкөй больницага бара албай жатышат да. Коомдук транспортко отура албайт. Мына өткөндө депутаттарга бир депутатка коллегабызга мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келишти да. Жас, азыр Надир Азин, мен азыр бүтүрөмчү. Мен убактын баарын кетирдиңиз да, мен Жок, жооп жок, алышым мен керек да. сизге жооп бере атам да. Азыр мен бүтүрөмчү, азыр жана айтасыз да. Мына өткөндө бир коллегама мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келишти. Колясканы жоркеништи. Колясканы көтөрүп жүрүшөт мына буякта жардамчылар. Себеби инфраструктура жоктугунан. Жоркеништин ичинде жок. Талант мырза, сиз жооп бериңчи. Сөзсүз мыйзам алыштын зарылчылыгы барбы? Сиз мындагы туруп мыйзам чегенде айттыңыз. Сиз чындыкты айттыңыз, Надира Азимовна. Дастан Далабаевич айткандай, акыркы 15 мектептин пандустардын баардыгы бар. Мен азыр дагы чыгып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби дегенде ансыз эч кандай корутундуу экспертизадан өтпөйт. Мен биздин Окат районунда 10 объектини аштык. 8 мектеп, 2 бала бакча. Бардыгында пандустары бар. Ачылышында біз өзіміз қатышып лентасын қырқып келдік мына Гострой менен, өкмөт менен биргеликтечи. Анан жөн эле жок нерсени айта бергенибиз туура келбейт. Ар бир кыбыр эткен нерсеге мыйзам жаза берсек, жогорку кеңештин авторитетибизден кетип өлүп өттүк бир жолучу. Кимдин кызыкчылыгы болсо эле ошол бир мыйзам жазып келе берсе болбойт да, бир статьяны киргизип келип. Муну жөн эле иш үстүндө эле аткарып бүтө турган нерсе. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мамлекет Кудайга шүгүр ар тараптан чара көрүп берди. Бул эми пандус деген маселе техникалык эле иш аракет, Гостройго эле протоколдук тапшырма берип койсоңуз, бүт Кыргызстан боюнча 7 дубанды текшерип, талапты коюп, өздөрүнүн иш аракетин аткаруучу бийлик катары жасап берет. Ошондуктан мыйзамга каршы эле добуш берели. Ошондо туура болот. Элди кыйнай бериштин эмне кереги бар кайра эле? Штраф деген нерсени азайтайлычы. Өзү кыйын. Урматтуу коллегалар, бул жерде Надира Азимовна, мен айтып коеюнчу, Дастан Далабаевич. Сиздин сунушуңуз боюнча мен азыр тиги бүгүнкү күн тартиби кайра артка кайтарып бере албайбыз. Муну күн тартибине ала алабыз, же болбосо каршы добуш беришибиз керек да. Тура. Ошондой эле болот. Нурбек Өмүрбекович, Надир Азим, эми мындай да эми бул жерде пандус менен иш бүтпөйт да. Норма бул жерде не только пандус болуш керек. Атайын туалеттер, мисалы мектеп курулганда, мына бул жерде орун басары мырза айтып атпайбы? Пандус бар эле дейт. Кайсы пандус? Не только пандус. Эшиктердин ширинасы болуш керек, съездтер болуш керек. Жөн эле пандус деп атасыңар. Мына силердин түшүнүгү ушундай.